Араван жергесинен сатылуучу 4 гектар жер тилкесиндеги жайгашкан бак дарагы менен 3 комнаталуу үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Араван районуна кирип келесиздер. Алиянаров айыл өкмөтүнүн центрине жетпестен бери бурулуп, тактап айтканда Маңгыт айылына келесиздер. Мына ушул жерден Маңгыт айыл өкмөтү башталат. Ушул жердеги эки ача жолду баардыгыңыздар билсеңиздер керек. Маңдайыңыздарда заправка бар. Ал эми бул тарабында карасаңыздар мечит бар. Маңгыт айылынын кире бериш жериндеги. Эми туугандар, ушул мечиттин алды тарабындагы ушул жолдон чыкпастан түз бара бересиздер. Жолдон сиздерге даректи толук түшүндүрөбүз. Андан кийин жердин өзүнө барып дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Урматтуу туугандар, келе жатасыздарбы? Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Тактап айтканда ушул Маңгыт айылы менен Гүлбар айылын бириктирген кече жакында эле эки дос ушул жолду оңдоп түзөөдөн өткөрүп жол ачткан эле. Мына ушул жол менен келе бересиздер, ылыйга түшүп көпүрөдөн өтөсүздөр. Бул жылгадагы тетиги жердеги бак дарактарга барабыз. Жанагы сатыла турган бак мына ушул тетиги чоң столбаларды көрдүңүздөрбү? Мына ушул столбанын астында жайгашкан. Жүрүңүздөр эми. Жеринен барып сиздерге тактап толук маалымат беребиз. Гүлбар тараптан дагы келсеңиздер болот. Бул жакта ушул шагыл завод бар. Бул жердеги Синжипирим цемент заводу бар, мына ушунун арт тарабында. Урматтуу достор, жанагы дөңсөө жерге келип калдык, сатыла турган бакка. Тагыраак айтканда, азыр эми ээси менин жанында турат, сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Assalamu alaikum. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Мына багыңызды сатка коюп турсуз. Үй менен кошо сатылат дедиңиз, Үй менен кошо сатылат. Үйүңүз кайсыл жерде болуп калат ошондо? Үй дөңдө. Мына дөңсөө жерде. Мына. Тетиги жерде, Мына ушул жол менен барып азыр үйдүн алдыга барып токтойбуз. Жакшы. Эми көрүүчүлөрүбүзгө бул бакты кенен айланганча көрсөтөлү. Өзү негизи канча сотук бул жер? Ошо 1 гектары 20 сотик кызыл китеби бар. 2 гектар ашык жайыт жери бар, көк китеби менен. Көк китеби. Көк китеби. Аны вактылуу пайдаланса болот. Вактылуу ооба. Ошо 40 жылга өдөп берилген. Аныңыз кайсыл жерде? Бул өдөдө. О, столбан далыш кеткен. Мына бул чоң столбанын наркы тарабы деңиз, Наркы тарабында. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул бактын орду 1 гектар 20 сотук дедиңиз, кызыл китеби бар. Жакшы. Бакты өтө мээнет кылыпсыздар. Караңыздар. Бар жок. Тал терек десең бүт бардыгы бар экен. Тыт бар экен. Канча бак дарактын түрү бар бул жерде? Почти хаммасы бар. Алма бар, шабдолу бар, гилас бар, бадам бар, өрүк бар бадам, жок бар. Тал терек, төп, жаңгак бар экен. Кана бир айлана береличи, дагы кандай бактын түрү чыгып калат. Негизи бул жерде банан менен эле ананас жөө экен да. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Биз сиздерге бакты айланып көрсөтөбүз. Эми болжол менен эле айланабыз. Бул 1 гектар 20 сотук жерди айлангыча 1 саат ашык убакыт кетип калышы мүмкүн. Демек, бул тарабына жүрүңүзчү. Бул тарабы дагы сиздерге карайбы? Ооба. Ошол дарбаза бар, мева бар. Мына жак. Ооба. Ошо жол да, шу жерден ылдыйдан чыгып келебиз. Тетиги жерге чейин. Ооба. Охо, чегралары бүт бардыгы такталган, тосулган. Тосулган. Мал айдаса чыкпайт. Жакшы. Кана жүрүңүздөрчү. Эми тетиги үйдүн алдына барып, бакты көрсөткөнчө үйдөн дагы маалымат берип, бөлмөлөрүнүн шарттарын бүт бардыгын көрсөтөлү. Негизи бул бак дарактарды эккенге, тиккенге канча жыл болуп калды? Качан бул бак болгон? 20 жылча болуп калды. 20 жылдык мээнет бар деңизчи, э? Бар. Жакшы. Мына өрүктөр бышканы калыптыр. Жакшы. Дөңсөө жерге панорамный видке мына ушундай үйдү тургузупсуздар да, э? Ооба. Жакшы. Мына кара гиластар пишип калыптыр. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Мынакей. Кыскасын айтканда, кокон гилас бар экен, кара гилас бар экен. Алма бар. Алма бар. Жазда пише турган алма бул, атлас алма деп. Күздө пише ушул жак алма баг окшойт, э? Ооба. Алма баг. Ылдыйга чейин алма баг окшойт.
Ошондо чек аралары мына мен көрүп турган Төсүлгөн. теректердин катары. Тайга, ооба. Өтө чоң турбайбы анда? Мына ушундайга. Урматтуу көрүүчүлөр, менин сөмөйүмдү карап турсаңыздар, чек араларын силерге көрсөтүп коеюн. Мына ушул сиздер көрүп турган теректердин катары экен. Мындан дальше кетет. Наркы дөңсө силерге карайбы? Биздики, ооба. Наркы дөңсө дагы силерге карайбы? Уяктагы биздики. Өтө кең экен. Бул негизи 1 гектардан ашык окшойт, Караңыздар. Урматтуулар, караңыздар, бул тарабы алма бак экен. Тетиги жерге чейин. Бир канча алма бак бар дейсиз болжолду? Бу жерде көп. 200 түптөй барбы? 250 түп. 250 түп. Охо. Караңыздар. Бул жек тоок кеп экен. Бул тоок кетек. Бул болсо үй. Азыр эми сиздерге үйдү дагы көрсөтөлү. Бул жагы сарай экен. Жакшы. Мына тараптан сиздерге карайт. Тетиги дөңсө тарап. Ооба. Бактарак. Бактарак. Бүт бар жок бар. Сонун. Азыр эми бул жакты бир катар үйдү сиздерге тааныштыралы. Андан кийин бактаракты дальше мына сарай тарапка дагы өтүп сиздерге маалымат беребиз. Кана, жүрүңүздөр. Үй менен таанышып чыгайлы. Кана, бисмилла. Жүзүм дагы бар экен, Ооба, бар. Бул жагы жүзүм. Помидорлорду эгип коюпсуздар. Ашкабак. Жакшы. Бул жер мына канча комната үй? 3 комната үй. Үйдүн узун турасы канча болжол менен? 6-га 4-тан 2 өсө, 3,5-га 4 бирос. Бул жер сөөрү тапчан. Сөөрү тапчан, таги подвал. Асты подвал. Жакшы. Анда биз оң тараптан баштай берели. Бул тапчан экен. Болжол менен 4-кө 4. Бул бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмөңүздөр кандай бөлмө? Кышында кыштай турган окшойт. Кышында кыштай турган печке окуп. Мейрап бар экен. Бар. Жакшы. Болжол менен бир 6-га 4 экен, 6-га 4 бар. Жакшы. Түндүк тарапты караган. Кыскасын айтканда ошол түндүк араван тарапты караган мына ушундай бир терезе орундуктары каралыптыр. Бул жерде кыш печке, өзүңүздөр билесиздер, 2 бөлмөнү жылытуучу печка экен. Караңыздар. Жакшы. Жашоого болот. Ыңгайланышкан бир бөлмө экен. Андан өтсөңүздөр экинчи бөлмөгө баш бактык. Бул жанагы печкенин экинчи тарабы. Ооба, экинчи тарабы. Духовка деп койсо дагы. Духовка. Жакшы. Бул дагы жанагы биринчи бөлмөнү көрсөткөндөй узун туралары бирдей эле окшойт. Ооба, бирдей. 6-га 4. Бул жакта дагы бир терезе бар экен. Азыр эми спальня кылып пайдаланып турган учуру жыгачтан эшиктер коюлган. Андан дальше бул жака 3-чү бөлмөгө баш бага турган болсок, бул кандай бөлмө? Азыр склад болуп пайдаланып атабы. Негизи кухня кылып кое турган экен, Негизи кухня. Холодильниктер турат. Жакшы. Түгү подвал. Болжол менен бул дагы бир 3,5-га 4. 3,5-га бир бөлмө экен. Жакшы. Подвалдары барбы, жокпу? Ооба, бар. Подвал бар, Турада. Мына тепкич аркылуу түшөлү. Подвалдын дагы көрсөтөлү. Мына нерде? Бул жакта. Мына эшикти ача берсек. Канча бөлмө? 2 бөлмө. 2 бөлмө. Мынаны караңыздар. Алма, өрүк, салат, вареньяларды ушул жака сактасаңыздар болот экен. Азыр сиздер картошканы сактап аткан турбайсыздарбы? Жакшы. Өтө жакшы. Бак, мына тыл. Ажаткана бар экен, сырткы ажаткана. Электр энергиясы келиптир, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Суудан кандай? Суу светтери келгенби? Проблема эмес. Бар жок, бар, суу бар. Таза суу дагы келгенби? Ооба, таза суу дагы бар. Жакшы. Жакшы. Эми бактын жарымын көрсөтөлү эми. Бул тарабын көрсөтүп бүттүк. Жетилген бир 15-20 жыл болуп калган. Бул бактарга жашоого бүт бардык шарттар бар экен. Бул жакта тоок багам дей турган болсоңуздар, тоок кепеси бар экен. Бул жакта болсо очоккана окшойт. Очоккана, тандыркана. Тандыркана, очоккана. Бу жакта дагы кетек бар мына. Мына очоккана, тандырканасы. Бул жакта дагы кепе бар экен. Кепе эле көп экен, Бул жер жанагы тоо баккан жерде. Баягы ээн жер да бул жер, Бул жагы жай талаа болуп кетет. Жанагы индүк, тоок бакканга өтө ыңгайлуу экен. Жакшы. Бул жагы жайкы, кышкы сарай окшойт. Ооба, сарай. Канча мал батат эми буга? 25 мал батат. 25. Мына 2 эшик экен. Бул тарабы чоң бодо малдарга болсо, бул жагы майда мал кой эчкилерге болсо,
Бул жагы болсо жанагы өзүңүздөр көрүп тургандай кой эчкилерге, бодомалдарга ыңгайланыштыр. Бул жагы жазгы сарай экен. Андан дальше бул жагына өтөлүчү. Бул жагы ошол сырттагы бодомалдарды кармоочу жай экен. Жакшы. Бул жактагы сиздерге карайт. Тетиги багы айланасы бүт теректер менен курчалып тур да. Терек. Теректердин асты. 1,5 миң туп аз терек бар. 1,5 миң туп. 1,5 миң туп терек бар. Ал жака дагы өтөбүз. Бул жакты бир көрсөтүп алайлы. Бир четинен баштай берели. Жакшы, бул өзүңүздөр жетишесиздерби? Мындай караганга? Ошо жетишпесликтен сатып атабыз да. Жетишпейсиз. Адам жок, ооба, кароол таппай. Өзүңүз жетишпейсиз. Өзүм бир оолум жетишпей. Мына суу шалдырап мына ушундай. Бул жерден шылдырап агып турат экен. Жакшы. Суу өзү каяктан келет? Акбурадан. Акбурадан чоң канал өтөбү? Чоң канал, үстүбүздө чоң канал бар, ошо Акбурадан өтөт. Жийде дагы негип коюпсуздар. Жийде бар экен, Ооба, жийде бар. Бүт бар жок. Кыскасын айтканда бул жерде отундан эч кандай проблема жаралбайт экен. Жок. Ашканды сатса дагы болот экен, Ооба. Пай. Караңыздар, биз азыр дөңсөө тарапка кетип атабыз. Жайыт таман. Жайыт таман жанагы сиз айтып аткан 2 гектардан ашык жайыт жер ушул жер экен да, жашыл китеби бар. Ооба. Бул жакка деле жанагы мотор менен суу чыгарып бак кылса болобу? Экен кылса болот, мына суу ылдыйда турат. Бир 100 метр айдаган насос койсо. Бул жагы кенен экен. Эми ушунча чыгып калдык, сиздерге көрсөтөлү, урматтуулар. Дөңсөө тарапка чыгып баратабыз. Негизи 2 гектар кенен жери бар экен, көк китеби бар. Жо 4 гектар, жо 2 гектар да. 4 же 2 гектар. Азыр китебине карап айтып беребиз. Китеби. Жери өтө кенен экен. Кыскасын айтканда, урматтуу туугандар, бул жака өтсөк Дальше кете берет экенбиз. Ушул жерден кайта берели. Ооба, теректерди бери. Мына жактагы. Ооба, чегерес. Жакшы, мына теректердин берки тарабы экен. Ошондо кыйла эле жер бар экен. Көрдүңүздөрбү? Панорамный вид, урматтуу туугандар. Бул жакта дагы кошумча бак дарактар бар экен. Бул аравандыктар бардыгы эле билсе керек бул жерде. Билет. Анда даректи таап келет экен анда. Урматтуулар, сиздерге жана видеонун баш тарабында тетиги жерден көрсөттүк эле. Мына ушул дөңсөөдөгү бак сатылат экен деп. Мына ушул жер. Мына бул чоң чыңалуудагы келген электр мамычаларыны, столбаларды эсепке алып, ушул столбанын болжолдоп астына келе бересиздер. Жакшы. Она жолдон көрүнүп турат ушу 2 столба, мына чоң столба. Жолдон көрсөткөнбүз, жана. 2 салган. Жакшы. Баягы Аравандын Маңгытай өкмөтүндө жашаган 2 дос салган жолдон көрсөттүк эле. Ошол тараптан көрүнөт. Эми сиздерге ылдыйлап түшүп, дагы бактын ичине кирип, кайсы бакты көрсөтөбүз? Алма бакты көрсөттүк. Алма бак болду. Мына глаз теректерди көрсөтөбүз. Глаз бакты көрсөтөт. Мына жакта бадам бак бар. Кайсыл тарапта? Мына жакта. Өрүк бак, ооба, бадам бак. Бул жагында кандай ошондо бадамдын кайсы түрү? Жумшагы, катуу? Ооба, жумшагы, чоңу. Кол менен эле жарып коесуз. Кол менен жарып жейсиз. Өтө сонун. Негизи өзүңүздөр дагы терип саттыңыздарбы? Базарда өтүмдүүлүгү кандай экен? Өтүмдүүлүгү жакшы. Өтө жакшы. Кыскасын айтканда, бул жерде урматтуулар эрте жаздан күзгө чейин алманы кышында сатасыздар. Круглый год жыл айланба жазда пише турган алма дагы бар. Сатат экенсиздер, пулдайт экенсиздер акчаны. Бул жердеги мөмө-чөмө жер жемиштерди. Жакшы, урматтуулар. Караңыздар, канчалаган мээнет кетти дейсиздер бул жерге. Ушунча бакты тургузуудагы бир чоң эрдик, чоң бир убакытты талап кылат. Бул жакка кирбей эле түз өтүп кетсек болот экен, Түз. Мына өрүк эми ийилип алыптыр. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Кандай көрүнүп атат, урматтуулар? Мына. Өрүк эми ушунчалык ийилип алыптыр. Эгерде сиздер бир айдын ичинде бул бир айга жетпей ушул жерди алып кала турган болсоңуздар, өрүгүн дагы сатып бир канча акча кылсаңыздар дагы болот. Бул жагы дагы алма, гилас, өрүк. Алма менен гилас аралашкан. Бул жерде шаптоолу дагы бар экен. Шаптоолу дагы бар. Ийилип алган
Өрүктөр мына ушинтип кайрылып дагы түшүптүр. Быйыл араванда өрүк жакшы болгон окшойт, э? Жакшы болду. Өтө жакшы. Жакшы. О, мына гиластар. бар. Гилас баг, урматтуулар. Сиздерге гиластын агып пышканды көрсөтүп коеюн. Гилас ошо бойдон турат. Караңыздар. Бүгүн эртең видео чыккандан кийин алсаңыздар, бу гиласты дагы сатканга жетишип калат экенсиздер, урматтуулар. Мына сиздерге көрсөтүп коеюн. Гиластар бышып жетилип турат. Азыр эми базарда баасын билесиздер. 150дөн шытыр эсептеп сатып атат. Туугандар. Мына. Гилас, ойбой. Даам тутуп бир жеп көрсөк болобу? Бейм ага чек. Пасараак жерден алайын, э? Даамдуу экен, укмуш. Кана эми уланталы. Бул жакта гилас баг. Канча гилас багыңыз бар эми? Канча түп? 25 түп экен ушундай. 25 түп. 25 түп. Жакшы. Эми мына күчүнө келип, мөмөнү раза алып аткан баг экен, а? Жакшы. Бул жерде жанагындай бодомал, мына ушундай тай, торпок, жыргайт экен да, э? Ооба, ушу коерлук жүрөт. Бул көчөгө деле кое берсеңиздер керек, ушул бактан эле той алышуу да. Бакт ичинде эле жүрөт. Бактын ичинде эле жүрөбү? Жыл 12 ошо жерде жүрөт. Кыштында. Жакшы турбайбы, мына. Бактын астында мына ушундай суулар агып турат экен. Суунун башы дедиңиз, э? Ак буракан алып өтөт. Ак буракан алып үстүбүздөн өтөт. Мына тараптан өтөт. Ооба. Күн чыгыш тамандан өтөт. Эми биз жанагы биз айткан могул терек бакка дагы келип жеттик. Теректерди дагы бир көрөлү. Теректер канча түп? Ушул жердеги. 4000 түп экилген, кесип азыр 1,5 түп ашык калды да. 1,5 түп. Ушул эле жердеби же жердин чегераларына? Ушул жерде ошо чегереге жеткен. Ушагы чегере. Терек зат. Ал жанагы эми 1 гектар 20 сотук жерди айландырып терек менен тосуптар го. Теректер. Улундан ашкан ушул. Улдагы бар терек. Ошону кошкондо канча? Көп. Сан. 5-6 миң болот. 5-6 миң түп. Наракта өзү 3 миң түп экилген. Нар жакта 3 миң, бул жакта 4 миң. 4 миң экилип уже 1,5 миң түп калды бу жерде. Ойбой. Кесип аш үйлөрдү. Тактап айтканда ошо 5 миң түптөй терек бар экен, урматтуулар. Көрдүңүздөрбү? Бир 2 карыч, орточосу 2 карыч, калгандары 3 карычтан өтө баштаптыр. Чоңдору. Караңыздар. Бул жерде жанагындай индийский кино тартчууда экен. Караңыздар. Бак десең бак, терек десең терек, мына. Теректерин дагы каалагандай курулуш материалдарына иштесеңиздер болот. Үй саласыздарбы, коро саласыздарбы, кыскасын айтканда сарайга дагы жетет экен. Ашканды сатсаңыздар дагы акча, капчыңыздарды кампайтасыздар. Ойбой, кыскасын айтканда мээнет өтө кылышсыз. Чындап. Эми канча деп атасыздар бул бактын, үйдүн баасын? Оптум кошо сатканда 115 миң деп атабыз да. 115 миң доллар. Көгүнөн. Урматтуу туугандар, угуп атасыздарбы? Ээси айтты. 1 гектар 20 сотук жер тилкесинде жайгашкан бак, дарак, үй, мал, сарай, кыскасын айтканда бүт бардыгы оптум сатылганда, кошумча 2 гектардан ашык жашыл китеби бар жерди дагы көрсөттүк. Мына ушулардын бардыгыны 115 миң долларга баалады. Эгерде урматтуу туугандар мал чарбачылыгы менен, айыл чарбачылыгы менен мына ушундай багбандык, мындай чымыныңыздар болсо, багбандыкка кызыккан болсоңуздар, урматтуу туугандар, даяр бак сатка коюлду. Эгерде сиздер нөлдөн бир бак дегендей турган болсоңуздар, 10-15 жылдык мээнетиңиздер, өмүрүңүздөрдү текке кетиресиздер. Даяр бакты алып, багбанчылык кылыңыздар. Мына ээси сатка коюлду. Даяр бакты кандай иштетпейсиздер? Мына 5 миң түптөн ашык тереги бар экен. 250 алма бак. Негизи андан дагы көп болсо керек. Көп, бунакта эдене бияк. Өрүк, шабдалы, гилас. Бияқта бар. Кыскасын айтканда, ушул бактан чыкпай эле жыл айланып иштесеңиздер киреше ошончо. Муну обрезка кылып, отунну отундай, решеткасын решеткасындай курулуштарга иштесеңиздер дагы болот, ашканны сатса дагы болот. 115 миң дедиңиз,
Алмашуу жолдору же бөлүп төлөм өнөттөрү дагы барбы? Үйлөргө, же автоунааларга сүйлөшөбүз. Бөлүп сатуу жолдору дагы бар. жердин өзүн, Ооба, 2-ге 3-кө бөлүп. 2-ге 3-кө бөлүп дагы сатуу бар экен. Урматтуу туугандар, чын эле. Эгерде бир алып койгонго анча-мынчасы кандай десем, анча-мынчасы алынбаса, бөлүп сатуу жолдору дагы бар экен. Чамдаңыздар, чалыңыздар. Ээсинин номери экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып, толук маалымат алганча өз көзүңүздөр менен келип, ушул бакты ар бир кыбыр-кычыгынан бери басып, көрүп, канча бактарактын түрү бар экенин өз көзүңүздөр менен көрүп аласыздар деген ойдобуз. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери экран астына камтылган. Алыңыздар, чалыңыздар, байланышыңыздар. Биз анда жанагы башталган жерге келип калдык. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Сиздерге насип кылсын, урматтуулар. Чындыгын айтканда, көп жылдык мээнет кеткен. Өтө сонун. Жаркыратып, бакты жашылдандырыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Соодаңыздарды берсин.